планга киргенби? Мына Масалиев айыл өкмөтүндө Үч Коргон сиз айтып атасыз, ошол жерде газ келип атат. Бирок ошол айыл өкмөттөр Масалиев, Үч Коргон, Төлөс, Кулатов, Көкжар айыл өкмөттөрү жакын жайгашкан, ошолорго газ качан тартылат? Бул жерде ошол чоң айылдарга газ, ошол райондорго газ берүү маселе азыркы убакытта түштүк региондо мен жана айтып кеткендей газификация чектелген. Анткени биз азыр мына ушул эле үйлөргө, ушул эле Масалиев айылдарга газ берип койсок деле, эмки жылы газ басымы жетпесе, анан кайра эле ушул маселе жаралат да. Келди, азыр көндүрүп коюп, газы мына келди десе, быйыл берип калсак, эмки жылы кайра проблема болсо кантип беребиз? Ошондуктан ал жерден да чектелип келатат. Анткени ресурстук база чечилмейинче. Ооба, сиз азыр айтып кеттиңиз, келишим, үч тараптуу келишим түзөбүз деп. Качан түзөсүздөр ошону? Биз келе жаткан ошо мартта өзүбүздүн пландарыбыз боюнча совещание өткөзүлөт. Рашнабек Эспеевич, берген сурооңуздарга биз так маалыматты жазуу түрүндө берип коелук. Негизинен Арзымат Нуркулович айтты, техникалык чектөөлөр бар. Эгерде техникалык чектөөлөрдүн алкагында газды бере алган болсо, анда мүмкүнчүлүк жок болот. Негизинен Газпром өзү кызыктар, канчалык абоненти көп болсо, ошончолук кирешеси көп болот. Ошон үчүн ал негизинен мындай кошулуу маселеси бул техникалык жактан гана маселе да. Ошон үчүн жанагы үч тараптуу келишим тууралуу, анан кийин жана техникалык мүмкүнчүлүктөр тууралуу сизге өзүнчө кат түрүндө маалыматты берип коюшат.